Кыргызстандыктар жаңы жылды шаан шөкөт менен тосуп жатканда бир кыргызстандык ооруканада тосту. Декабрда белгисиз эки киши Lexus үлгүсүндөгү машина менен автоунаа оңдоочу жайга келип токтогон. Экөө келип жабырлануучуну аларга милдеттүүдөй машинабызды бекер оңдоп бересиң деп догурнушат. Анткени бул шефтин машинасы имиш. Мастердин жок, бекер оңдобойм деген сөзүн уккан соң тигил экөө жабырлануучуну ура башташат. Алган соккулардан соң шок болгон жабырлануучу кыйкыра баштаганда эки белгисиз адам качып жөнөгөн. Жыйынтыгында мастердин бет сөөгү талкаланып, ооз көңдөйү жана кулагы жабырланган. Милиция жабырлануучунун арызынын негизинде Lexus 570 үлгүсүндөгү 01 KG 630 AND номерлүү машинаны аныктаган. Көрсө, машина биздин сүттөн ак, кебезден жумшак Дастан Жумабековдун аялына катталган экен. А жабырлануучуну сабагандар Усупбеков Алмаз Сыдыкович жана Жунусов Азамат Муратович болуп чыкты. Жунусов кайыптан бүткөн окшойт. Аны дароо эле кое беришип жиберишкен. А Усупбеков болсо кайыпка ишенбейби, айтор аны Аламедин райондук соту эч жакка кетпөө тил каты менен кое берген. Чоң муштумуна ишенген эки бейбаш жабырлануучуну сабап салышкан аз келгенсип, ооруканага барып, эмнеге арыз жазасың деп догурунуп арызын алууга мажбурлап коркутушкан. Жабырлануучу бизге алардын айткандарын сөзмө-сөз айтып берди. Сен Салмоорбек Жумабековду тааныйсың да, ал деген олуя, сен арызыңды албасаң деле ишти жаап коюшат дешкен. Биздин улуу муун жаштарды алдап коюшканбы? Айтор биз бүгүнкү күнгө чейин олуялар калугул олуя менен бүткөн деп келсек, Салмоорбек Жумабеков да бар турбайбы? Эске сала кетсек, олуя Салмоорбек Жумабеков касиеттүү жердеши Ниязбеков экөө 2022 жылы бизди подстава кылышып кайыптар дүйнөсүн кыдыртып чыгышкан. Ананда Салмоорбек Жумабеков УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы жана коомчулукта Макалё деген каймана ат менен таанымал Дастан Жумабековдун иниси. Ошондой эле Матраимовдун өкүл баласы. Жумабековдардын үй бүлөсү чын эле касиеттүү олуялар окшобойбу? Ал тургай алардын жалданмаларынын да көзү ачыла баштагандай. Алдын ала болгой билген эки чоң муштум айткандай эле шефинин көрөгөчтүгүнүн арты менен ишти жапканы калыштуу көрүнөт. Себеби эки чоң муштумду бошотуп жиберген соттун чечимине апелляция берүү мөөнөтү аягына чыгып келе жатыптыр. Жабырлануучу сотко апелляция менен кайрылганына карабастан, апелляциянын мөөнөтү аягына жетип калды деген шылтоо менен ишти жапканы жатышат. Мына, урматтуу элим, Акылбек Жапаров айтмакчы, булар каймактар жана касиеттүүлөр. А бизге окшогон карапайым бактсыздарды капустанын арасынан таап алышкан. Кыргызстан буларга жет атасынан калган менчигиби? Өз бааңызды бериңиз. Урматтуу кыргыз элим, бизди Patreon'дон колдоп кетүүңүздөрдү чакырабыз. Анткени бийлик, коррупционерлер жана башкасы бизде Кыргызстанда Мбанк, Деньги жана ошондой эле башка капчыктарды ачканга кандайдыр бир жолтоолорду көрсөтүп жатат. Ошондуктан силерден өтүнүч. Patreon'ду эптеп өздөштүрүп, үйрөнүп, ошол жерден бизди колдосоңуздар, биз мындан да ары кеңейип, жаштарды дагы үйрөтүп, анан көп деген иликтөөлөрдү чыгарып турабыз.